Hurmatlı жыйынтыкчылар, бардыгыңыздарга белгилүү, мурдагы шайлоолордо ушул аяллардын орду жергиликтүү кеңештерде, жогору кеңеште квота берилген боюнча ошол аткарылат. Эми азыр жаңы талаптар боюнча обязательно аялдар катышсын деп 30% Endi bu boyunca to'liq ma'lumotlarni bizga keyin qo'mita beriladi. Ага чейин таныштырып o'tayım. Ошол шайлоого байланыштуу ma'lumotlar berилген боюнча Жөнөкөй саясат министринин адреси Кыранчиева Роза Жексенбековна толук маалымат берет аны. Ошондой эле Ошекжанов Тобокуя жана Казанжа району боюнча Алтайдын өкүлү Арындык Тайгара Өзбеков анан калгандар баардыгына ошол нерсени жеткиликтүүлүгү менен сиздерди чакырып атабыз, себеби эл менен көбүрөөк байланыштасыздар. Анан айтып коюш керек, жаңылык мурда мектептин директорлору, больницанын врачтары, СМБ врачтары деген нерселер болбойт деген. Себеби мектеп директору болобу, башка болобу, ошол шайлоого катышып, өтүп, ошол депутат болушка силерге урмат болуп калат. Силерден суранып кетем, ошонун өткөнкү шайлоодо бизде не только квота, бирок шайлоого келген өзүнүн активдүүлүгү баардык өтө начар болду. Эки шайлоо катар өткөрдүк, 50%-тен арам өткөрүлгөн адамдар жатат. Азыр шанс берилип атат, яны сиздердин жардамыңыздан менен ошого дагы көбүрөөк эл катышса. Экинчиде аялдар дегенибиз бизде баштан өткөрдүк. Кайсы жерде аял болгон болсо, бул коомдо дагы саясатта дагы орду өзгөчө. Мен силерден максат коюм деп болуп атам, бирок контролго калганыңыздар болду. Себеби аял бар жерде тартип, аткаруучу тартип, маданият башкасы баардыгы сиздердин колдо. Мамлекетке катышкандар, мына биз телефонго туруп койсоңуздар, мына канча депутаттар жергиликтүү кеңештерде сайланган, жана эркектер окугандагы кээ бир маселелер таскын болуп туруп, элге керектүү жерде мамлекетке керектүү маселелер чечилбей калды, баягы өз ара тартыш менен айыл-айылга берип алып, арзлаган акчаны бир жакшы нерсе курулуш, же бир жакшы бир иш-чара өтпөй калат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, аялдар бар жерде туура калгалатса, мен учурда мен дагы айласына болгонмун. Ошол иштеген учурда бизде кеңештин төрагасы айласына башчысы өзүм болгонмун дагы, ошол учурда как раз аялдар көп. Анан жыйындар өткөн учурда дагы баягыда эркектер өз сөгүшөт экен, аялдар бар жерде сөгүшпөй, маданияттуу өтүп, анан кээ бир маселени чогуу жакшы чечкен. Алдыңкы жылдарда ошондой болбой калат. Талаш тартыш менен болгонго байланыштуу. Мына азыр мамлекеттин койгон талабы да ушул. Элдин да талабы ушул калды. Почему аялдар алды? Бул аялдар өз айткан жер, эркектер айтып атат. Бул кеңештерде дагы аялдардын орду көбүрөөк болгон болсо, көбүрөөк маселе чечилет деп, кээ бир көзгө көрүнбөгөн маселелер бар. Буну эркектерге караганда аялдар көбүрөөк сезет. Ошон үчүн сиздерден мен кечирим сураймын. Мен дагы башка жыйындарым бар. Анан бүгүнкү жыйынды жакшы өткөрүп, жерлерге жакшы жеткирип койсоңуздар, анан сиздерди ордуңуздарды көрөйүн келгендерди. Кудай буйрса кеңештерди көрөйлү. Жакшы иштеп, элге кызмат кылып, мамлекетке кызмат кылып, анан айыр таба турган болойлу. Анда сөз кезегине мен Роза Жексенбековна берсем, анан мага уруксат анда. Баарыңыздарга ийгилик болсун анда. Жакшы өткөрүп алыңыздар. Чоң рахмат Абдулла Эргенбек. Ачып бергениңиз үчүн. Анда биз уланта берелик. Эң биринчиден учурашабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Казанжа районунун бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Азанына эркешүүчүгө чоң рахмат. Өзү баш болуп жыйынга карабай биз кеч чогулганыбызга карабай ачып берип атат. Мен кийинки сөзгө уруксат берсеңиздер, БШКнын Кызылкия Кадамжай району боюнча атайын өкүлү Арыков Тайгара Кудайбердиевичке берсем,
Bizge bizde ma'lumot berdi. Şu şaylov önümtügü boyunca. Rahmat. Salamatсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Сиздерге азыр биздин акимибиз дагы Родошенда дагы айтып өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин 8-февралдагы 21-указы менен жергиликтүү кеңештерге барлык жерлерде ушу мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу шайлоону жарыялады. Шайлоо 11-апрель күнү өтө турган болду. Ошого байланыштуу сиздерге кичине ушу шайлоонун биздин Кадамжай районунун Кызылкия шаарындагы болуп аткан иштер боюнча маалымат берип койсом. Кадамжай району боюнча азыркы мезгилде 73 шайлоо участкасы бар. Дагы кошумча бир участка азыр ачылып атат, ошону менен 74 шайлоо участкасы болот. Өзүңүздөргө белгилүү, эгерде кечеги жогорку кеңештин шайлоолорунда, ошондой эле президенттик шайлоолордо Кыргызстан боюнча бардык шайлоо участкалары бир округ болуп эсептелген болсо, азыркы местный кеңештерде, же болбосо жергиликтүү кеңештерде ар бир шайлоо участкасы мыйзам боюнча ар бир ошол шайлоо округу болуп эсептелет. Ошондуктан азыр Кадамжай боюнча ошол 74 шайлоо участкасы 57 шайлоо округу болуп туруп түзүлдү кайрадан. Ошол жерде Кадамжай боюнча шайлоочунун саны 113.464 кишиге жетти. Бүгүн шайлоочулардын тизмеси чыгып атат. Ошонун ичинен биздер эки шаар өзүңүздөргө белгилүү. Ошондой эле 13 айыл өкмөтү болгон болсо, ошолордон бир майдандан тышкары калган 14-күндө шайлоолор өтөт. 105.794 шайлоочу катышат, же болбосо майдандан тышкары. Ал эми Кызылкия шаары боюнча өзүңүздөргө белгилүү 22 шайлоо участкасы ачылган, иштеп атат азыркы мезгилде. Шаар болсо мыйзам боюнча бир округ болуп эсептелет. Ал эми Кызылкияда азыркы күнгө шайлоочунун саны 30.359 кишиге жетти. Айтып өтүшүбүз керек, өзүңүздөргө белгилүү шаарларда ошол значит Кадамжай айтеркен, ошондой эле Кызылкия шаарларында 40 шайлоо күнү 40 күн калганга чейин ошол депутатка талапкерлер көрсөтүлүп барыш керек. Ошол документтерди тапшыруусу. Же болбосо 1-март кечки саат 24-тө токтойт. Ал эми айыл өкмөттөрүндөгү ошо айыл кеңешке талапкерлердики 10-март күнү токтойт. Алдагы саат ошол кечки саат 24, же болбосо саат 12-де токтотулат. Ошол немелерге депутатка талапкерлерге ошол коюлуучу талаптар өзүңүздөргө белгилүү, ушул боюнча кичине информация берип койсом, ошол депутатка талапкер болуп көрсөтүлүп аткан ушул жарандар жашы 21 жашка толуш керек. Ошондой эле билими боюнча орто билимден төмөн болбош керек. Орто билимден ошол керектүү документтер, справкаларды алыш керек. Соттолбогондугу тууралуу, же болбосо соттолуп, ушу соттуулугу жоюлгандыгы тууралуу. Мындан тышкары ушул жашаган жеринин справкасы болуш керек. Иштеген жеринин справкасы болуш керек. Эгер пенсионерлер боло турган болсо, алардын иши жок, алар пенсионный книжкадан көчүрмө болуш керек. Анан резюмеси болуш керек. Ар бир талапкерге 3-4 аркасы кызыл фондогу сүрөт болуш керек. Өмүр баяны жазылыш керек, от руки.
Şu tarafta koyular. Kısaca bir de hiç malumat verdim. Eğer sorular olaturgan bolsa, Sorular oturgan bolsa biz programma boyunca sorular var. Sizden keyin geçsin. Rahmat, Taygarak Beyberdi. Rahmat, barımız Taygarak Beyberdi aytkanda 11 aprelge аттанганга талапкер катары, жашайлоочу катары мыйзам күчтери бар. Уруксат берсеңиздер, анда биз кийинки сөздү түзмө-түз мына бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдөн келип отурабыз да активдүү адамдарды чакырабыз деп буга БШК тарабынан кат берилген. Биз дагы айыл өкмөттө бүгүнкү күндө ишмердүүлүк жүргүзүлүп атабы? Ушул айылдык кеңештин депутаттары менен биргелешип иштешип атабызбы деп Аскарова Элмира эжени сурадык эле. Тажрыйба Кадамжай району боюнча кандай болуп атат? Сиз менен баяндашып бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот эле. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Siyasi partiyada ошентип көрсөтүлүп атат. Биринчи саят. Сөзсүз түрдө деген бар ошондой. 3-саял деген. Жок, жаңы можно кошумча киргиз. Сизге сотурдун жана 30%дык квота деп жана квота же болбосо резерв деп айтып атам айылдарга. Бул шаардык кеңештерге дагы тиешелүү. Эгер тиешелүү болсо канча мандат шаардык кеңешке бекитилет? 30% деңгээлинде же кандай болуп каралат? Экинчиси кечээ биз уже избирательный конторду түзгөн учурда бир суроо пайда болуп калды банкта. Мисалы үчүн кандидат же болбосо дагы бир демөөрчү ошол колдойм деген барып банкка акча салган учурда назначениесин эмне деп салат деген суроо мага банктан берди эле, мен жооп бере алган жокмун. Ошого бүгүн сиздерден сурайм. Шайлоо үчүнбү же шайлоону колдоо үчүнбү же партияны колдойм деппи, эмне деп берет назначениясы? Мисалы үчүн бирөө колдойм деп барса, биз билебиз жанагы ким салса болбойт. Ошондой эле эмнеге иштелет дегенди билебиз, бирок назначение дегенди эмне деп салыш керек деген суроо пайда болуп калды. 20 эркек бар, биз барып туруп калган участкаларга өзүбүз давай ты учительница, ты директор школы деп туруп өзүбүз койдуруп атабыз, но нет, жок болуп атат. Ал эмне кылабыз? Каждый из двух участков один 7-мандатный, один 3-мандатный. Сексен бюджеттен адамдар кәдімгі 400-300 жылға өтіп қалса, 82 бөлімге. Бізге мандат, үшеуіне мандат берген азыр, үшеуіне біріз адамдар. Ал мандат қосылар, маңғы 80-ден алыстап, бізге өтіріз мандат жетпейді. Айтып берсеңіз. Ошол немелерди силердин сенин жетекчиң берген сизге боюнча келип атат. Ошол боюнча бул жерде кандай ашыкта болгон керек. Акыркы сиз менен сен буга чейин маалыматтар кош сен колуңда жок болуш керек. Биз акыркы боюнча чыгардык. Алып бул боюнча мандаттар келип атат. Ошондой действительно senin şayrolcunun sağın başına galiba kalman olsun. Siz daha tartışın. Rahmat. Мүмкүнчүлүгүн эске алууга милдеттүү. Мындай саясий партиядан шайлоочулардын топторунан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде аялдардын жана эркектердин кезегинин айырмасы 2 позициядан ашпого тийиш. Это то, что мы спорили, да? 2 позиция болуш керек. Бул жерде 2 аял, бирөөсү эркек деген жок. Мен түшүнүгүм, вот юристтер отурат, контактируйте, как можно 2 женщины, 1 мужчина дегендерде разница жок. Нету. Новым нету. Ушул нерсени карап туруш керек болот да. Ушул мен окуган пунктты түшүндүрмө берсеңиздер жакшы болот. Ушул жерден кетип атат. Жыйындар болот ошондой. Ошонун канчасы аял болуп, действующий болуп кире алат? Алты ойда, Азыр жооп бериңиз. Ошонун кийингиси ошол жагына таасир этет. Азыр ого чейинки нерсе şu eski боюнча кетип атат. Анау саясий партиялардан ошол неме боюнча көрсөтүлгөн. Матуркиялык тумандар рахмет коет.
Birinci, ikincisi erkek kişi, siyasi partiyanın tüzmesi oşol boyunca tüzül olarak da bir oşol boyunca keser. Anan değiştiğinde liderlerin başkasını birinciyle bir de böyle bir üçtalikten birincisine koyulan olsa olur bir problem öyle. Баягы бизде шайлоочулардын тизмеси бар го, никтен болуп калышы, мындай мүмкүнчүлүк болобу да жокпу? Шайлоочулардын тизмеси биз айыл өкмөттөрдө айыл башчылары менен тактап атабыз да, өлгөндөрдү чыкты деп кайра силерге жөнөтөбүз дагы. Баягы келиндер башка участка көчүп кеткендер бар, ошолор анан мен мисал учетум вообще башка немеген шайлоо участкадан чыгып калгандар бар да, ошолорду оңдоп силерге берип атабыз. Бизге дагы кайра эле ошол келип атат да силердики тизме. Өлгөндөр чыккан эмес, берки баягы шайлоочулардын орду баягындай неме болду. Биз оңдоп өтүрө эле жөнөтүп атабыз, бизге кайра ошол биз оңдоого биринчи исходный ваш материал келип атат бизге. Ошону кантип неме кылсак болот? Biz Markaz Aile Hükümeti'nde былтыркы жылы 81-17 участкасыны шайлоочулар көбөйүп кеткендигине былтыр 82-нөлдөрсүн бөлүп алганбызда, ошол жерде 81-17'de Кыркталоо айылын бөлүп, 82-01'ge Маяк айылы менен Достук айылын бөлүп алганбызда, ошондо мурунку шайлоочулар 81-17'ge, биздин Достук айылы менен Маяк айылдагы жашоочулар 81-17'ge катталган бойдон катталып бир 30%-дан азы дагы ошол жерде катталып калганда, бизде 82-01'de азыр 1146 неме берипсиздер шайлоочу. Бирок бизде эки айыл биригип 1,5 миңден адамда башкача башып кетет да, ошондон бөлүп алгандай. Ошол азыр биздин шайлоочулар айтат да, мен дагы эле ошол мурунку 81-17'ge барам. Ушуга кандай кылып бөлүп бересиздер? 400 адам 80-17'de катталып өскүндө дагы. Alimdağlık plan boyunca 20. Cet'te şu 20. Fevralı'da oşol şaylı hukuklarını çekolarını başkasını adını hazır birinci tizmeye geldi. Geçen senenin şu hükümetin başçısını öğrenmen çakırlandı. Şuların şu bizim sistemi administrasyonda tizme boyunca işledi. Tizme 3 yol çıkarttı. Almalar tizmesi çıktı, bugün çıktı da almalar. Bu çıktı, bu şaylılık gününde 60 bin kalanda çıktı. Çıktılar, azı birinci uşul tizme vardı şaylılık yaskalardan çekti. Bugün başladı. Geçeriz bu. Bu arada uşul boyunca şaylılık yaskasının komisyonları çıktı. Oşal yerdeki Selen ayı başka olabileceksiniz yani. Oşal Selen ayı başkaları oşal yerde tığıl olur, atletikler olarak daha oşal tizme boyunca işteyiz. İşlergenden keyin 35 gün kalganda ikinci tizme çıkardı. Anan ahırda 12 gün kalganda ahırda aldı. Tizme çıkarttığı 6 gün kalganda hakemşer kültürleri koyup oşal yedi. Oşal'a çelim aldık. İçine ne bile dolgun olsa bunları giydir gelir. Euro oşal öğelerde alır. Geçen sizlerin aile öğretmenin hadislerinin oşal, neden oşal köşülü başkası farklı insanlar ürettiği köşülü vatandaşlar oşal doğru yaşlardan şaylıyorçuların sağlığı oşal köşelerde oşal kasıtlara mühimdir. Bu şunlarsa mühimlikten davranışlar görüşünür. Oluyor da Bizge kengешчи катары биз ушулар менен бирге 8 жылдан бери байланышып, ушулардын насааттарын үйрөнүп келебиз. Анан бул жерде биздин өзүбүздү алдыбызда коргоочу катары турган эркек жарандарыбыз бар. Бул шайлоого баардыгыбыз аттанабыз. Бирок ошол социалдык маселелерди чечип келгенде көбүнчө аялдардын таасири ролу зор болот. Өзүм 6,5 жыл депутат болдум Орозбеков айылдык кеңешинде. Андан кийин иштеп жүрүп, ошол конкурска катышып, бүгүнкү күндө başçının ordu basarı olup 2 жылдан beri emeklilik келе жатам. Тажрыйбалардын ичинде көбүнчө карасак, аялдардын колунан эчтеке келбейт деген ой баардыгыбызда эле турат. Кээде өзүбүз дагы
жасап аткан ишибизде кандайдыр бир күнөөндөр саналып, бирок чын жүрөктөн берилип, ошол маселени чечкенге келген адам менен мамиле түзгөнгө өзү аракет кылса иш болот экен. Депутат болгон мезгилде мен кийин өзүм башымда тажрыйба столго отуруп алып эле бир маселени талкуулап койсо, кыйкырып акырып кыласың да жасайсың да пул жокпу, жетмейт эле кыйкырып кетет эле. Бирок өзүм аткаруучулук органга келгенде ошол ар бир статьяга туура келип, анын мыйзамдуулугун карап туруп, ошол биринчи стратегиялык пландарды түзгөндө, бир жылдык пландарды түзгөндө кайсы маселе өтө актуалдуу. Биз жөн эле бир объект эле куруп коюп, ошол коробка эле элге кызмат кылбайлы максатына жетпей эле туруш эмес, ошол пайдаланууга берилип, кандайдыр бир жемишин көргөнгө аракет кылганга ошол көп талаалар болот экен. Бүгүнкү күндө биздин айылыбызда 5 аял депутат бар участкаларыбызда. Бирок айылдарыбыздын кээ бир шайлоо участкаларында жок болгон үчүн мынабы 11 апрелде болот турганга биз азыр эле түшүндүрүү иштерин башкардык. 2 жолу Ош шаарына биздин активдүү аялдарыбызды алып барып катыштырып келдик. Эртең 25 февралда Баткен шаарында келип өтүп берет. Ошол биздин аялдарды окутуп, үйрөтүп, тарбиялап, андан кийин биринчи эле эл менен кандай мамиле түзүү керек. Ар бир келип кайрылып аткан жаран ар түрдүү позицияда, ар түрдүү эмоцияда, ар түрдүү ой пикирде келип кабыл алууга кирет да. Ошол мезгилде биз дагы ошолордой болуп эмоцияга алдырган мезгилдер дагы болот. Бирок ошондо биз карап практикада көрүп, биринчи эле ошол келген адамдын көйгөйүнү угуп, жакшы мамиле кылып, кандайдыр бир өзүбүздүн позицияда эмес, ошол келген жарандын позицияда сүйлөп, колубуздан ошол акчалайбы же материалдык жардам болбосо дагы жакшы сөз, жакшы мамиле менен чыгарып, туура багытты берип койгондон кийин кайсы бир мезгилде ал адам дагы кайра звонок кылып, ушуну айтканы жакшы болгон экен, менин жумушум ишти эле мындай болду деген сөздөрдү укканга жетишип аз да. Анан бул жерде көпчү мына аялдар да отурабыз, биздин эркек жарандарыбыз да отурат. Туура кээ бир эшиктеги сырттагы катуу маселелерди ушул эркек киши чечет экен. Анан мен бүгүнкү күндө тажрыйбамда көрдүм, бир конторада бир жерде иштеп отуруп, өкөстөн райадминистрациядан жумуштан барып ошол жакка отурган болсо, өкмөт башчы менен кээ бир мезгилде намыс кылып иштейсиң. Себеби ошол ишти ушул турган адам жасай албай калды дегенде, кээ бир күндөр ошол түнү саат 12ге чейин отурганга туура келет. Ар түрдүү органдардын жетекчилери менен байланышканга туура келет. Кээ бир мезгилде алар менен дагы каймайышканга да туура келип калат. Ошон үчүн бири-бирибизди түшүнүп, ошол маселелерди бердик эле. Мен ойлойм, бул жерде мына Алмакам отурат, көп нерселерди булардан биз сурап билебиз, мыйзамдуулуктарды өтө сурап аракет кылабыз. Былтыркы жылдыгы боюнча биздин айылыбызда мыктай өкмөттөрдүн катарына кирген. Ошон үчүн эртеңки шайлоого бардыңыздар, аттаныңыздар. Документтерди мына Тайгара Кудайбердиевич айтты, жеңил эле болуп калыптыр. Биз мында көбүнчө соттолгон боюнча справканы ушко барып алат элек. Мына кадар жерде өзүнө рооддан берип, калгандарын ашыга даярдап берет экен. Ошолорго жакшы аракет кылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Тажрыйбаны бир күндө эле бардыгы жаралып калат. Мен кээ бир адамдарга айттым, адам баласы асманга чыгып түшкөндөн кийин гана космонавт деп аталган деп. Ага чейин ал космоско учпагандан кийин эч качан космонавт дебейт. Ошондой эле тажрыйба өзү үйрөтөт экен, практика үйрөтөт экен, акырында барып өзүң дагы ошол нерсени үйрөнөт экенсиң да. Менин турмушумда өтө көп тажрыйба болду, бирок мен кыска сүйлөп Роза Жекшеновага кайрадан берейин. Ошого биз ойлойбуз, бардык ийгиликтер жаралат, берилген квоталар боюнча кечээ бизге бүт каттар барды. Ар бир участкага канча аял болуш керек, резервде канча. Ошол чыгарылган мыйзамдар өтө жакшы. Ошол мыйзамды сактаганга, ошону ишке ашырганга биз дагы жакып салып кошойлу, ийгиликтер болсун. Роза Жекшенова, Тайгара мен сизге бир нече суроолорум бар эле. Эгер Кызылшай шаардык кеңештин депутаты Тайгара мына жерде биринчи короб боюнча беребиз эле. Шаарларда жер сайын короб болчу. Бүгүнкү күндө канча пайызга 5-нчи деген спорный атат, ошону айтып берсеңиз. Анан экинчиси ушул китепкеге байланыштуу болот. Могу съезд талапкерлерди көрсөтүүдө.
съезд деген түсінік бізде бұл біздің башқы штаб жаңағы партияның съезді деген түсінікті же аймақтық өкілдердің конференциясы және сіз айтқандай ушул жөнүндө болсабы анан ушул сөз түрдө сиздер көрсөткөндөй багытта кетиш керек ушул съезд ыйгарым өкүлдөрдү көрсөтөбү же ким көрсөтөт дегенде экинчи суроо. Анан үчүнчү жана сиз айтып кеттиңиз кызыл фондогу 2 сүрөт деди. Бул жанагы 18 талаптын ичинде жок. Каяктан чыгып калды дегенде сиз айтып кеттиңиз. Ошондой эле соттолгондугу тууралуу маалымдаманы бүгүнкү күндө бербейсиңер деп бизге айтып атат. Ал беребизби, бербейбизби ошону биз жогат. Ошону билишмедим. Шындыгында илгери 7% сабыр болду. Азыр 5%ке түшкөн. Экинчи маселе, азыркы действительно бул жерде съезде жабылып калыптыр. Ошол эмелердин конференциясы болот. Аймактык ошол жерде действительно бүт бардыгы ошол жерден чогулгандан кийин ошолордун ичинен тандап алып туруп коесуңар, дагы ошонун чечими сизге ошол аймактык шайлоо комиссиясына түшүш керек. чечим керек анда биринчи чечим Анан ошол эме ага ким кол коет чечимди? Шериндүү адамдарга биринчи ошол саясий партиядан келет. Саясий партиянын уставы. Анан ошол юстициядан такталган свидетельствосы алдагы мөөнөтү 6 айдан жогору болуш керек. 6 айга чейинге такталбай коюш. Анан ошол ишенимдүү өкүлдүн этик финансы менен ушул өкүлдүн баягы ушул юридический комитетте сайтылган. Ошол кишилердин паспорттун көчүрмөсү, резюмеси, анан ошол жердеги ушул 7-8 формасы бар. Ошол боюнча ошол формага чечимге ким кол коет агарга? Чечимге ошол жерде силердин координаторлор бар. Ошолар саясий партиянын координатору. Ошол коет. Ушул эле суроону бышыктап коелучу. Түшүнүксүз болуп калды да, азыр эми бул правила боюнча биринчи съезд өтүш керек болуп атат да. Бирок эми өтө убакыт сжатый болуп калды да бизгечи, особенно шаардык кеңештерде жанагындай 50 адамдын списогун тапшырышыбыз керек биз партиячы. Анан ошо 17 пункттан турган ар бирине документ толтурушубуз керек. Өтө кыйын болуп атат. Ошондуктан биз өзүбүз чогулуп, ошо полицияга чогулуп туруп бир чечим кылып туруп эми 2 өкүлдү берип дайындап регистрациядан өткөрдүк. Бирок бул жерде айтып атпайбы, талапкерлерди дагы көрсөтүп, ал талапкерлер бизде еще даяр эмес. Демек биз жанагы 2 өкүлдү дайындагандан кийин деле талапкерлерди бүтүрсөк деле болот. Сиздер ошол жерде биринчи азыр негизги ошол сиздердин иштерди жүргүзүп жаткан 2 өкүл сайланып ошол маселелерди башкарып анан калган немелердики ошол сиздердин жүргүзүп калганга чейин турпайбы? Ошол тизмеңиздеги ошону сиздер башкарып кандай чечим чыгарасыздар? Ошол кишилер үчүн Саяхатка жана көргөнбүз кызыл фондого 2 сүрөт менен соттолбогондор тууралуу боюнча. Соттолбогондор тууралуу азыр кече азыр маалымат келди бизге. Эгерде ушул боюнча илгери көрүп атсаңар, себеби ушу саясий партиянын немелери илгери областтык аналитикалык борбордон Ташкенттик поштан алып жүрүшүп. Азыр ушул маселе жеңилдик болсун деп дагы райондо да шаарда тапшырды. Ошол жерге ошол саясий партиянын өкүлдөрү алыйган өкүлдөр бар да, ошол силердин тизмеге кат түзүлгөн болсо ошол жерге катталат. Ошолордун тизмесин куруп туруп ошол жердеги роолдорго жазасыз. Общий паспорттун көчүрмөсү. Анан ушунча алыш керек. Анан ушуга да канаттанып ушу тезине калбайлы, башка кылбайлы деп туруп неме турган болсоңор, азыр борбордук шайлоо комиссиясынын баягы түздүк дегени эмес чыгып атат. Ошол жерде